Bir жерде угуп калдык эле. Bir адам дейт, Россияда 7 жыл иштейт экен. 7 жыл иштейт. Ошол иштегенде дагы жанагындай жүк көтөрүп, ушундай бир оор жумушта иштейт дейт. Анан bir фирмада иштейт дейт. Мына ошол фирманын ээси bir миллионер, орус жигити. Ошол жигит менен дос болуп калат. Анан жанагы жигит үйлөнөт, миллионер, бай адам үйлөнөт, орус бай адам үйлөнөт. Тойуна бул жигитти да чакырат экен. Кыргызстандык жигит өзү. 7 жыл иштеген жигит. Тойго бардым дейт. Тойго барсам, жанагы той миллионердин тою кандай болот экенеми деп барсам, миллионердин тою bir 15-20 bir 30-40 адам менен той бүттү дейт. Аз эле адам менен тойду өткөздү, ошону менен кайра жашооланып кетти дейт. Анан кийин арадан канча убакыт өтүп мен дагы үйлөнүшүм керек болуп калып, андан кийин жооп алдым дейт. Шептен жооп алып, андан кийин үйлөнүп Кыргызстанга келдим. 7 жыл иштегем Россияда. Андан Кыргызстанга келип той кылдым, той бердим. Анан кайра бардым, барып туруп жанагы миллионердин астына, досунун астына мына тоюмдун диски көрүп кой, кассетасы көрүп кой деп таштадым дейт. Эми баягы миллионер ойлоп тур ал жерде, мен миллионер болуп 30-40 адам менен той өткөзсөм, бул менин колумдагы иштеген адам, грузчик бир жүк көтөрүүчү, жөнөкөй бир ишчи адам, эми бир 10 адам менен той кылса керек деп ойлоп тур. Анан bir күн жанагы кассетаны ачып караса дейт, эми катар-катар машиналар дейт, 1000 адам шаардын эң күчтүү ресторанына той берген дейт. Анан жанагы орус жанагы жигитти чакырыптыр. Чакырып келчи бери. Келди дейт. Мен колумда канча жыл иштедиң? 7 жыл иштедим. 7 жыл кыйналып иштеп, ошол 7 жылдык акчаны bir күндүк тойго сарптаган сен акмакпы же мен акмакпы деди дейт. Чындыгында мусулман бир туугандар, биз өзүбүз мусулманбыз, исрафтан узак болобуз дейбиз. Эмне үчүн биз исрафка жакындап атабыз? Бизден караганда ошол гайридин исрафты азыраак кылып атат го. Биз алардан караганда чектен ашып кетип атабыз го кээ бир амалдарда. Бул сиз менен бизге туура келе турган амал эмес. Ошентип өмүрүбүздү, ошентип канча жылыбызды ошентип bir тойго багыштап берип атабыз. Аталардын, жээнелердин bir арзуулары бар. Мен ушу элдин алдында ресторанда той берсем деген bir арзусу бар. Ошол арзууму деп канчалаган жигиттерибиз Россиядан өлүп келди го. Ошолордун бардыгын сурасаңыз, мен өзүм жеке өзүм досторум. Биз менен кошо окуган досторубуз канчаларын өлгөнүн көрдүк, Россиядан өлүп келгенин көрдүк. Эмне үчүн кеткен ошолор? Үйлөнөйүн деп кеткен. Үйлөнүштүн кыйынчылыгынан кеткен ошолор. Тойдун кыйынчылыгынан кеткен. Той берейин десе 500-600 миңсиз той өтпөй турган болуп калды. Келиңиздер туугандар. Кайсыл жерде пайгамбар алейхисалам айтат? Кайсыл жерде ушул үйлөнүү оорлошсо, үйлөнүү кыйындашса, ошол жерде зына эшиктери көп болот дейт. Ошол жерде зына жеңил болот дейт. Ошон үчүн келиңиздер, ар бирибиз мына ушул нерсеге салым кошойлу. Ар бирибиз мына ушул нерседе тойлорубузду, исрафсыз тойлорубузду жакшы өткөзөйлү. Балдарыбыз ошол bir күндүк арзуңузду деп, балдарыбыздын керек болса кээ бир учурларда өмүрүн алып коюп атабыз.